Саламаттуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, жайдын ысык аптабында өзгөчө жагымдуу маанай тартуулап мыкты ырлар менен жан сергиткен сүйүктүү телеканалыңыз Музыкада сон шоу программасы старт алды. Кызматтоосу мен Айзада Кубанычбек кызы. Алдыдагы 1 саат болушунча кызыктуу маек жана сиз сүйгөн ырлар менен кубандырабыз деп сөз берем. Ал эми ушул мүнөттөрдө дароо коногубузду катарыбызга кошуп алалы. Кыргыз эстрадасынын таланттуу ырчысы, эл сүймөнчүлүгү десем дагы болот, Төлөгөн Мамыров бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Кош көрдүк, саламатсыздарбы? Керемет күндө күнүбүздү дагы шаңга бөлөп, куттуу студияда маанайым жок келип, азыр сиздердин студияңыздарга киргенде маанайым жарык этип ачылып алды да. Жарык этип эле ачылсын себеп дегенде сиз бар жер сөзсүз түрдө майрам шаңга айланарын билебиз, андыктан мен да аракет кылам. Көтөрөлү дейли. Маанайыңызды ким түшүрдү? Азыр эми ден соолукка байланыштуу болуп калды. Могу ысыкта эми чарчап келгенде муздак суу ичип алабыз го. Анан кашайып ангина деген оору бар эмеспи? Ошол ангина деп айтып калышты го. Ошол себептен бүгүн мени бир аз аяп ырдатасыздар. Макул болушунча аялы. Ал эми бул мүнөттөрдө көрөрмандарга да кайрыла кетели. Өзгөчө ысык күндө, аптаптуу ысыкта тамагыңыздар аяңыздар, ысып келип туруп дароо муздак суу ичсеңиздер да сиздер да кокстоп каласыздар. Мүмкүн дейли дагы. Эми келиңиз. Жайыңыз кандай башталды? Кандай өтүп атат? Жай чу дегенде эле быйылкы жай эмнегедир коёндой окшош күндөр. Өзгөчөлүк жок. Түшүп атат койгойор. Өзгөчөлүк жок. Маанайым түшүп аткан сейби? Өзгөчөлүк жок десеңиз эле. Жок, эми өзгөчөлүк жок чындыгында, бирок коёндой окшош күндөр, анткени азыр кыргыздын жакшылыгы да көп баштала элек, тойлор баштала элек. Анан үйдө эле ар кайсы иштер дегендейчи. Көбүнчө эс алууга, үй бүлөлүк иштерге ошол басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк, ошо үйдөгү майда чүйдө жумуштар дегендей. А ушул жайга койгон бир чоң пландарыңыз, максаттарыңыз? План, максаттар аябай көп. Ошол жана жатып алып ойлонот экенсиң го, ошол ойлонгондо толуктура пландарды кылдым. Эртең менен былтыр ушул пландарымды айттым эле. Быйыл ишке ашпай калды. Демек айтпашым керек экен. Дедиңиз. Жөн гана пландарым көп, бирок айтпай эле турайын. Негизгиси аларды сөз менен эмес, иш менен аткарсаңыз ошол жетишти. Ошондой планды кылдым дейли. Эң ал эми эс алуудан чыга элекпиз азырынча. Эс алуунун кайсы түрүн көбүрөөк жактырасыз? Эс алуунун акыркы учурда кандай эс алат болду экен да? Эми ырчылар дегенде баарын атынан айта албайм, бирок жеке өзүм быйылкы эс алууну мен тоодо анан сууга түшүп эс алууга басым жасап калдым окшойт дейм. Анткени акыркы учурда бат-бат тоого чыгып эс алып келип атам. Анан көлгө бурук бара элекмин, бирок ушул шаардагы эле суу бассейндерге барып турам. Быйылкы жылкы эс алуу стилим ошондой болду окшойт. Былтыркысында болсо бат-бат айылга барып келгем, достор жоктогом. Быйылкысы ушундай. Жакшы башталат. Тоо менен башталса бул жаман эмес. Анан эшикте жай, бардыгыбыз билгендей эле жаңы гана мектеп окуучулар окууну аяктап, Кудайым буйрса көзүндө мына жаңы кесипти аркалайбыз деп даярданып турушат. Анан ушул ырчылык багытты тандап, окуу жайга тапшырам деген жаштарга сизден кандай кеңештер болот эле? Эң жакшы суроо болду. Бул ушул тууралуу айтайын. Жөн гана талантым бар, анан ырчы болом, же болбосо өнөр ээси болом деген жаштарды колдобойм. Сөзсүз түрдө окушуңуз керек. Бул жаатта сиз билбеген дагы көп сырлар бар. Ошол окуп үйрөнсөңүз, мен ойлойм, азыркы деңгээлиңизден дагы эселеп күчтүү адис болосуз деп ишенем. Ошол себептен ар кайсы өрөөндө, мына 7 дубанда музыкалык окуу жайлар бар. Мектеп 9-классты бүтсөңүз, училищаларга барсаңыз болот, окуу жайларга. 11-классты бүтсөңүз, жогорку окуу жайларга айтор. Башкысы өзүңүз туура тандаңыз кесибиңизди. Ал эми ыр тандоодо же болбосо ошол ыр тандоодо үчүн деген. Ошол ыр тандоо боюнча, анан хит кылыш боюнча бул ошол жанагы окугандагысын пайдасы тиет деп ойлойм. Анткени
окуган сайын улам көрөгө чыкыраак болуп аласың да. Ошонун пайдасы чоң айтпагыла. Анан диплом алгандын өзүнчө бир керемети бар. Жакшы экен да. Ал эми азыркы учурда социалдык тармактарды баардыгыбыз байкайбыз, көбүнчө кавер ырлар бат эле элдин оозуна илешип кетип атканын. Сиз ага кандай карайсыз? Ыр жаңыланып ырдалып туруш керек. Кандай шартта болбосун. Ал кавер деген менин кавер ырдап көрө элекмин, бирок планымда бар ал дагы. Анткени унутта калган чыгармалар, бирок шедевр чыгармалар бар. Аларга жаңы дем, жаңы күч берип, жаңылап, жаңы муунга ошолордун кандай десем, ошолордун ошолорго укулуктуу кылып аткарганга мен колдойм. Анткени мисалы менин аткаруумдагы бир чыгарма башка бирөөнүн аткаруусунда дагы бир башкача боелот. Жаңы түс, жаңы жашоо алат дебейсизби? Ооба, ошол себептен. Сиз кавер ырдап калсаңыз, буюрса кимдин чыгармасы деп пландап жатасыз? Эсте калган эски кайрактардан ырдайм. Буюрса. Көбүнчө ушул эл арасында жаштар, мисалы кесиптештер ырдабаган ырларга басым жасайм деп турам. Атайын жанагы күнү дагы үйгө студия жасаганын себеби да ошол болду. Сонун экен да. Атайын студия жасап, ошол унутта калган, бирок жанагы кыргыз классикасына айланган чыгармаларды жаңылап кайра өзүбүздүн жаш муундарга, укпай калгандар бар да. Жаш муундарга ошол өзүбүздүн чеберчилигибизди ошол кавер деп атап койдук го. Кавер кылып тартуулайбыз. Сонун күтөбүз. Анан айтып калдыңыз үйдө студия деп, анан студия үйдө болгондо, жумуш үйдө болгондо мындай жалкоолук деген келип кетпейби үйдө? Болот экен, мен тескерисинче ойлогом. Жана үйдө чыга калып, кире калып депчи. Анан чындыгында үйдө болгону болбойт экен, бирок айла жок жасап алдым. Ошентсе да жалкоолук менен биргеликте күрөшүп, жумуш токтотпогонго аракет жасайм. Эң жакшы жери атайын бир жолго убакыт коротпостон дароо эле үйдөн бара калып шашылыш тапшырыктарды. Ооба, анысы бар. Бирок баары бир жумуш орду башка болгон жакшы бар, жакшы экен. Дисциплинага, Ооба. Жакшы. Жогоруда биз бүтүрүүчүлөр жөнүндө да кеп кылдык, анан мага мындай суроо келип атат. Негизи эле ырчы болуп эмес, өзү үчүн ырдагысы келгендер эмнеден башташ керек? Өзү үчүн ырдагысы келгендер дагы ошол окуу жайларда жеке сабак бергендер бар. Убактылуу элечи мындай. Ошол өзүнүн ырдоо дареметин бир аз өстүрүп, угармандарга дагы жакшы деңгээлди тартуулаш үчүн мен ойлойм, ушул жеке барып дагы билим алып койгон жакшы. Бирок жана балалык кыялдар деп коет го. Ошол балалык кыял боюнча калбастан аракетиңиздерди кылыңыздар. Бул ырчы көбөйүп кетти деген сөз бар го, жана ырчы деген көбөйүп кетти. Бирок Кудайым ушулардын баарына өзүнө ырыскысын берет экен да. Ооба. Баары карасаңыз бүт баары ырдап атат. Бирок баарынын иши жүрүп атат дегендейчи. Болсун, жүрүп эле турсун дейм. Ошол себептен жаңы өзү үчүн ырдагандарга деле тайманбай, уялбай ырдай бериңиздер. Анткени сиз арасынан күчтүүрөөк ырдасаңыз, профессионалдар сизден жакшыраак ырдаганга аракеттенет, изденет. Мынакей, сонун сунуш болду бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбыздын арасында. Мына ырдагым келатат дегендер болсо, дароо эртеңкиге калтырбаңыз дейли. Ооба. Келиңиз, эми сиздин дагы аккордеондун коштоосунда көрөрмандар менен ыр сураналы. Кайсы ыр? Ошол үчүн келдим да, ырдайм деп келдим. Ооба, бизди угалы деп отурабыз да. Сиздерге Исрадин Аманбаев агайыбыздын Нестан Дарежан деген чыгармасын эч ушундай эфирлерде ырдаган эмес экен, бүгүн бир ырдап берейинчи. Келиңиз. Таштап атактан келечегин издеп бараткан кайгылуу шер дүйнө кыдырат, кайдасың сен Нестан Дарежан, Нестан Дарежан, Нестан Дарежан, ак сүйүнүн дайра
дайрасын кечип азап кайгы жүрөктү эзип ал олонуп күйүп баратам анан сайын сүйүп баратам аял заттан башкача сезим тоскоолмага боло албаган тонгон музду ызгар бадакшам тоону тешип өтөм сен үчүн тосуп чыксам не стандари жан не стандари жан не стандари жан ак сүйүнүн дайрасын кечип азап кайгы жүрөктү эзип ал уланып күйүп баратам анан сайын сүйүп баратам аял заттан башкача сезим күнү түнү чыкпай санамдан күйгөн шамсың мен деп жаралган күйүт мени мыжып жатса да күдөр үзбейм не стандари жан не стандари жан не стандари жан ак сүйүнүн дайрасын кечип азап кайгы жүрөктү эзип ал уланып күйүп баратам анан сайын сүйүп баратам аял заттан башкача сезим аял заттан башкача сезим Браво, баракелде. Эмне деген керемет сөздөр, эмне деген керемет үн. Чындыгында сүйүүнүн кайталангыс бир кайрыктарында ушул чыгарманын ар бир тамгасынан уга алдык. Сизге ошондо талантыңыз ташкындай берсин дейм. Ой, рахмат. Негизи бул ырды мен байкашымча сизге аябай жакындай сезилди да. Башкача жакшы көрүп ырдагандай. Негизи бул ыр көп ырдалабы сизде? Жок, көп ырдайм, бирок бүгүн чын эле башкача ырдадым Ооба. Жанагы тамагым ооруп атат, бирок колуман келген аракетти жасадым. Бул эми көрөрмандар баалайт. Сиздер баалайсыздар да. Башкача дегени бул аябай берилип, сонун жүрөктөн жүрөккө жеткирген чыгарма болду десем. Ой, рахмат. Чоң рахмат. Келиңиз энди маекти уланталы. Азыркы учурда сиз бул жашоодогу сыймыктана турган бир нерсе менен бөлүшө кетсеңиз. Өзүмдүнбү же? Өзүңүздүн. Сыймыктана турган билбейм, азыр өзүм деле таң калчу эч кандай жаңылык жарата элекмин, бирок мындан ушул суроондогу эметип коеюн, жаңы бир чыгарма жаралып атат. Мындан 10 жыл мурда болуш керек. 10 жыл мурда алгачкы жолу Бишкек шаарына келип, алгачкы жолу карыялар үйүнө барып ырдаганымда кыргыз улутундагы ата-апаларыбыз аз болчу да. Орус улутундагы апалар көп болчу. Кечеги акыркы барып карылар үйүнө барып ырдаганда дээрлик көбөйүптүр. Аталарыбыз көбөйүптүр. Анан ошодон улам таасирленип карылар үйү деп ыр жаздым, бирок ошол эмгегимди сыймыктанып угам азыр. Сон буюрса, ал ырыңызды клип менен кошо күтөт экенбиз да. Атайын эми ыр негизинен бүткөн, бирок ошо клип менен коеюн. Дагы экесе таасирдүүрөөк болот депчи. Атайын сактап турам, ушу клип менен бүтсө чыгарайын деп.
Жакшы экен. Убакыттан пайдаланып дагы ошол жаштар негизи эле байлыгыбыз болгон ата-энелерибизди андай жерге кадам бастырбайлы, анткени кайтар дүйнө экен деген тастыктаган көп нерселер бар. Сөзүңүзгө толугу менен кошулам. Чындыгында бул актуалдуу темалардын бири, андыктан кайсы жерде болбоңуз, ар дайым жакындарыңыз сиз менен болсун, жакыныңызды эч качан жаныңыздан чыгарбаңыз дейли дагы. Анда сизге таандык болгон клипке кезекти берели. Анда Төлөгөн Мамыровдон Муңайган жок жүрөктөр менчилик аттуу мыкты чыгарма. Андан соң кайра эле көрүшөбүз. Şatma. Şat. Yaxşı tazla. Tazaladım mı?
Ошодогу эч бир жан эч качан муңайбасынчы деген сөздөр менен эфирибизди алга карай улантабыз. Биздин студияга өзгөчө көрк берген Төлөгөн Мамыров конокто. Эгерде сиз жаңы гана кошулган болсоңуз. Көрк берген деп мактап койдуңуз, бирок көрктүү жерде отурсаң, көрксүз адам эле көрктүү көрүнөт экен. Сонун болду. Азыр сизге даярдалган атайын акыркы жолу деген рубрикабыз бар. Булар суроолор сиз ага болушунча тактана жооп беришиңиз керек. Акыркы жолу деген Ооба. оюн. Сөз жагымсыз экен, бирок оюн. Аякы жол деп алалы анда. Даярсызбы? Эмне деп жооп бериш керек? Кайсы сөздөрдү айтпаш керек же айырмасы жокпу? Жок, бардыгын айта бересиз, Тактаны. болгонун так кыска нуска. Акыркы аякы жолу маңдай жарыла качан сүйүнгөнсүз? Качан сүйүндүм? Кече сүйүндүм. Кече, жакшы. Аякы ирет качан эң көп өлчөмдөгү гонорар алгансыз жана ал канча суммада эле? 2 ай мурда. Суммасын да айтышым керек. Айтсаңыз. Бир ырга эми гонорар деп сүйлөшүп алган эмеспиз. Арзан эле барып ырдагам, бирок жанагы кыргыздын жакшы эмеси барго, акча кыстырган. Ошолордун бир эле ырдап бүткөнгө чейин элдердин кыстырмай акчасы 216 000 болгон. Вау! Кыстырма Бул- менен бул акча табып эки ай. койсолот экенде, акчаны. Бул 2 ай мурунку болгон окуя. Эң жакшы. Ар бир эмгегиңиз бааланып турсун дейли. Ой, рахмат. Улантабыз, аякы жолу бир нерсе кылып анан өкүнүп калган күнүңүз. 1 ай мурда болгон. Бирөөнү тамашага салам деп отуруп, тарынтып алгам. Ошондо аттын тим эле койбопмун. Негизинен күлдүрөйүн деп тамашага салам дегем негизи. Бирок тарынтып алгам. Уланталы андан кийинки аякы жолу качан отун аралагансыз? Кече? Кече эле. Кечегини. Ооба, отун эмес, эми үйдө азыр ремонт жүрүп атат. Ошол кече араладым. Макул. Бул суроолорго анан кийинирээк токтолобуз. Азыр аякы жолу качан жубайыңызга гүл арнагансыз? 1 ай боло элек. Так числосун унутуп калдым, 1 ай боло элек. Качан жаңылайсыз? Качан жаңылайсыз? Ушул айдын аягында. Болуптур, сүйлөштүк. Аякы жолу качан жана кандай китеп окугансыз? Төлөгөн Казымбековдун адам болгум келет деген. Андан Чыгармасын окудум. кийинкиси аякы жолу качан сүйүүңүздү билдирдиңиз жубайыңызга? Күн сайын эле билдирип турам. Эң сонун жооп. Аякы жолу сиз уккан эң мыкты комплимент? Томпогум. Жубайыңыздан болсо керек, Жок, досторуман. Кийинкиси аякы жолу качан калп айткансыз? Жанаракта капелин салып отуруп калп айттым. Кимге? Досума. Эмне деп сурабай эле коеюн. Ооба. Аякы жолу качан ырыңыздын сөзүн унутуп калып уят болгонсуз? 2-3 күн болду. Бир тойдо ырдап атканда оюм башка жака кетип калып, куплеттерин алмаштырып алдым. Бирок эми жанагы жакшылыктарда элдер бака-шака болуп отурганда байкалбай калган. Качан аякы жолу сиз баалуу белек алгансыз жана кимден? Туулган күнүмдө, майдын 12-синде туулган күнүм, ошондо алдым. Баалуу белек алгансыз, Кимден? Кымбат баалуу деп айта албайм, баары бир жана мага жаккан нерсе баалуу болот да. Келинчегим. Сонун экен. Аякы жолу качан кимдир бирөөгө жардам бергенсиз? Тааныш эмес инсандарга дейли. Мурда күнү кечинде ошол бир жакшылыктан кайтканда бирөөнүн бензини өчүп калыптыр. Анан менде 5 литрлик баклажка бар болчу. Анан жириңиз мени алып барып, акчасы да жок экен. Анан барып бензин алып, куюп берип анан кеттим. Сонун иш кылган Мурдагы экенсиз. күнкү түнкү болгон окуя. Аякы жолу качан өзүңүз тамак жасагансыз? Көп болду. Көп болду, чын жасай элегим. Негизи жасап турасызбы анда мында? Ооба. Аякы жолу качан катуу ачуулангансыз? Катуу ачууландым кече. Кече. Эмнеге ачууландыңыз?
эшикти ачпай коюшкандан. Телефонум заряд өчүп калып үйгө келсем дарбазанын эшигин ачышпайт. Такылдатсам угушпайт. Канча убакыт турдуңуз? Өзүм да шашып бараткам да тойго шашып барышым керек болуп аткан. Бир топко чейин ачпай туруп калышты. Анан жиндендим. 1 саат, жарым саат. Жок. Канча 10 күттүңүз? мүнөттөй эле. Аз эле күткөн экенсиз да. Ооба, бирок шашкан учурда 10 мүнөтүң 10 сааттай сезилет. Эң негизи жетиштиңиз да тойго. Ооба. Азыр болсо эми кененирээк токтолсок болот. Тамак жөнүндө айтып калдыңыз, көп болду деп. Негизи өзүңүз тамакты кандай жасайсыз? Кайсы түрлөрүн жасайсыз? Бизде бир туугандарда 3 уул, 1 кыз, карындашыбыз, кенжебиз. Бир топ жылдардан кийин карындашым төрөлгөн, үйдүн улуусу болгонум үчүн тамакты бала кезимен тамак жасап баштагам. Бардыгы эле билет экенсиз да түрүн. Мындай мактана, даамдуу жасалган тамагыңыз кайсыл? Мантыны жакшы жасайм. Вау! Түйгөндө да жана сегизин жакшынакай сонун гүлдөр да жаз, Сулуу мантылар болот экен да, э? Анан бат түйөм. Жеңелерим менен жарышчы элем даже. Сиз укечиңиз анан. Сизде катылган дагы көп экен да суроолор. Белек жөнүндө да сөз болду. Негизи сиз белек бергенди жакшы көрөсүзбү же белек алгандыбы? Эми бергендин дагы ырахаты башкача. Бирок алган көбүрөөк жакшы экен. Анан калп айтканда жаңы эле досума калп айттым дейсиз анан. Жана эртеңкиге убактың кандай дейт. Анан капельница салып жаткан, анан жанымда адамдар бар, сүйлөшүп атам, мен анан салайынчы деп койдум. Азыр көрүп атат бизди. Кудай жактасын, көрбөсүн. Көрүп аткан болсочу. Билип калды анда. Анда билип калды. Досум кечирип кой, тамашалап койгом дебейсизби? Жок дебейм. Болду энди. Тамашага салам деп, тарынтып алгам деп жогоруда айтып калдыңыз. Анан жазылдыбы тарынычы? Ооба, тарынычы жазылды. Башкы максатым айткам. Негизинен сен туура түшүнүп кой, бирок күлдүрөйүн деп тамашага салгам негизинен. Анан мындай катуу тиет деп ойлогон эмесмин дедим. Анан кечирип кой дедим. Камсыз эмген пендебиз. Депчи. Анан жиниңиз кече эле келди, ачуум келди деп айтып калдыңыз. Бат эле тарап кетеби же көпкө чейин ачууланган боюнча жүрө бересизби? Бат тарайт, ооба. Бат тарайт да бат келет. Ооба. Бат келбейт. Араң келет. Ошондой эле болсун. Шашпай. Жубайыңызга ар бир ай сайын гүл арнайм дедиңиз. Ай сайын эмес, эми негизинен кээ бир учурда бир айда 3 жолу жана жума сайын болуп калат. Кээ бир учурда 3-4 айга созулуп кетет. Кайсы гүлдү жакшы көрөт? Роза биринчи орунда, анан тюльпанды жакшы көрөт. Тюльпандарды. Сезонго жараша экен да? Ошондой. Сүйүмдү күн сайын билдирип турам дедиңиз. Келиңиз сизден суранайынчы, азыр эфирди көрүп аткандыр. Андыктан калың элдин алдында сүйүмдү билдирип өтсөңүз. Эфирде азыр көрүбөй аткан болушу мүмкүн, анткени ал жумушта. Бирок кантсе дагы балдарым апасы, өмүрүңдү мага арнаган деп жана ошентет дейм, мага арнаган. Жакшы көрөм сени. Сонун. Болду. Сүйүңүздөр түбөлүк болсун. Ар дайым бириңиздерге күч кубат берип, жаныңызда болсун. Кечиңизге көрүп берген Сонун шоу программасы ал эми бизде конокто Төлөгөн Мамыров, ардактуу көрөрманым. Кош келдиңиз. Мыкты маек жана жагымдуу ырлардын бардыгы сизге арналган. Анда маегибизди уланталы да ролик биз дүйнөлүк эстрадалык ырчылар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Сиз кимдир бирөөнү күңүрт тутасызбы же болбосо анын эмгегин баалайсызбы? Ошол туурасында сүйлөп берсеңиз. Дүйнөлүк ырчыларданбы? Ооба. Ооба, мен көбүнө эле баа берем, көбүнө эле күңүрт тута берем. Кимди? Кимдерди? Акыркы учурда азыр Италиянын Паворети деп каза болуп калган опера ырчысы бар. Ошону жакшы көрүп угуп жүрөм, аткарган чыгармаларын. Биздин Кыргызстандан болсо өзүбүздүн Асан Калы Керимбаев, Рыспай Абдыкадыров залкарларыбыз бар. Бирок ушул акыркы учурда Бекборбиев агабыздын ырларын көп ырдачу болуп калдым. Чыгармалары жагып атат. Жагып атат. Кошулуп ырдап атасыз. Ооба, мен да кандай ушундай чыгарма жазам деп
урчуктан кой ырда берем. Бул дагы сонун нерсе. Ооба. Анын сурагым келген ырчылыктын жакшы жактары, анын терс жактары. Деги эле барбы терс жактары? Терс жактары дегенде кандай мисалы? Жакпаган нерселери балким. Жакпаган нерселери жок. Өзүңө жаккан жумуштун эмнеси болсо да жагымдуу болот го. Кандай гана болбосун. Анан жагымсыз жактары жок дегенден кийин эми эгер жамандыкты издесең чыга берет, айтор. Жакшы жактары. Жакшы жактары толтура. Элибиз баалап турат. Аха. Барган жерде дайым жакшы сөздөрдүн үстүндө, жакшы алкыштын үстүндө жүрөсүң. Бата аласың. Ошол менен бирге акча аласың дейт. Маанилүүсү жана керектүүсү дебейсизби? Ооба. Ырчылыктан сырткары дагы өзүңүз кызыгып жасаган ишиңиз? Бүт эле нерсени кылганга аракет кыла берем. Акыркы учурда ушул куруучулук үйдө ремонт кылып атабыз деп айтпадымбы? Ошол куруучулук менен алектенип жүрөсүз. Ооба. Эгерде Төлөгөн Мамыров ырчы болбосо, кайсы кесиптин ээси болмок? Куруучу болмок. Куруучу болмок, ооба. Канчалаган архитектуралар сонун. Анткени могу 3 айлык каникулда студенттик кезде дагы, мектептеги кезде дагы 3 айлык каникулда жанагы усталар эме чыгат го, жана башкалардын үйлөрүн жасат. Ошентип 3 айлык каникулдарда мен ошентип иштеп жүргөм. Канча жашыңыздан иштеп баштагансыз? 4-классымдан баштап. 4-классыңыздан баштап, эрте эле экен да. Мен дагы 5-6 жашыма деп едим, класстан баштап болгон. Анан келиңиз балалык жөнүндө сөз болуп калды, ошого кайтып барып келбейлиби? Кичинекей кезиндеги Төлөгөн жөнүндө айтып берсеңиз. Кичинекей кезинде Төлөгөн арык кымча белдүү бала эле дейм. Эң биринчи ошондон баштайбыз. Ооба. Футболду сүйчүмүн. Мектепте терме командада ойночумун. Анан боксту сүйчүмүн. Шок болчумун. Мектеп эрте менен окусак, түштө сабак бүтөт. Бирок кечке чейин мектептин артындагы стадиондо футбол ойноп, кеч киргенде кирип барат болчумун үйгө. Токмок жешимди билсем дагы эртеси күнү дагы. Кайра эле ойнойт. Токмок жесем дагы эртеси күнү ошол токмок жешим билсем дагы кайра эле ошол көрүнүш. А сабактычы? Сабактан мектепте кызылга бүткөм. Бардык. Жакшы көргөн предметиңиз? Музыка. Сөзсүз түрдө да. Бирок химияны, биологияны жакшы көргөм, олимпиадага баргам. Геометрияны жакшы көрчүмүн. Баракелди кызым. Тарых башында жакшы, кийин мугалимибиз кетип калгандан кийин башка предметтен берген мугалим тарыхтан бергенге туура келип калып, бул башындагыдай кызыкпай калдым. Айтор негизи биздин мектептеги мугалимдердин баары эле күчтүү мугалимдер, анан жакшы сабак беришкен. Ошол. Кайсы мектепте окугансыз? Ош областына караштуу Ноокат районундагы Борбаш орто мектеби. Азыр эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, ошол сиздин бала кезиңизге кайтып барып, Төлөгөн менен сүйлөшкөнгө сиз эмне деп сүйлөшөт элеңиз? Же болбосо кандай сунуштарды берет элеңиз? Азаматсың, ошол деңгээл, ошол темпте уланта бер демек. Шок боло бер деп элеңиз, футбол ойной бер деп. Ооба. Анткени мен ойлойм ошо балалыкты жок эң жакшы өткөрдүм деп ойлойм. Жанагындай катачылык мындай кылмакмын, жок. Дагы эле ошол боюнча эле кете бер демекмин. Сонун, эң негизгиси өкүнүчсүз болгону. Өкүнүч жок. Жакшы экен. Ал эми футбол деп айтып калдыңыз, бала кезимден бери деп. Азыр деле ойнойсузбу? Жок, азыр эми бул салмак менен кантип ойнойт элем дейли. Качан ойнобой калдыңыз? Мини футбол ойноп турабыз достор менен, бирок мурдагыдай кыймыл жок. Мен мурда мектепте сол канаттан чабуулчу болчумун. Сол канаттан келаткан чабуулчу Төлөгөн Мамыров азыр топту алды болчу экен да. Азыр болсо, буга чейин топ болсо, азыр эми колуңуздагы аккордеондо ойнотуп калдыңыз да топто эле. Эми бирде интервью бергем да, ошол спортту таштаганым өкүнөм деп. Жазсам элдер өлө комментарий жазып турго, шахматтуу деп. Анда кайрадан баштайм деген ойлоруңуз? Бар, албетте бар. Спортко кайтам го дейм. Эми бул интервьюсуңуз Төлөгөн Мамыров спортко кайтам деди. Болсун, өзүңүзгө май дейли да. Келиңиз анда эми аккордеондун добушун жаңыртканга даяр бололу. Кайсыл ырды угабыз азыр? Билбей турам ошо.
эми билдим. Билдиңиз. Асанкалы Керимбаев деп калдым. Сендей мага деген армандап берейин. Эң сонун чыгарма. Дарак билип жазда бүчөр байларым, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай, сенден сулуу болсо дагы алганым, sendey mara bul dünyada tabılmay, senden sulu olsa dağı alganım, sendey mağa bul dünyada tabılmay. Kölge жетпей, sular solup akpasa, jarga жетпей, jigit жалгыз жатпаса, кайсыл кызга кадалбасын карегим, бар бөлөк, бар сенден башкача, кайсыл кызга кадалбасын карегим, бар бөлөк, бар сенден башкача. Kimden kalgan tabiat katarınız, kimden kalgan öylönülür canılır, jürek törtüp koştup jürüp olturat özümdögü sağa degen sağınış, jürek tezip koştup jürüp olturat özümdögü sağa degen sağınış, sendey mağa bul dünyada tabılmay. Баракелди. Унутулгуз, кайталаңгыз чыгарма үчүн чоң рахмат айталы. Сонун чыгарма. Негизи эле көп байкасак сиз эстен кеткис эски ырларга басым жасап турасыз. Мунун себебин билсек болобу? Анткени шедевр чыгармалар да. Жүрөккө жаккан Айтып чыгармалар. тургандай эле. Иә, ооба. Анан атам дагы ошол аккордеон менен ырдап комузчу негизи. Анан атам ошол аккордеон менен эски кайрыктарды көп ырдаган үчүн бала кезимден кулагыма сиңип жагып калган. Дал ушул ырлар менен чоңойгон экенсиз. Ооба. Анан биз баардыгыбыз эле сиз дагы биз да жакшы көрөбүз. Кадимкидей жан дүйнө менен ырдалат. Анан эмне себептен азыркы ырлар менен айырмасы бар деп ойлойсуз? Деги эле Азыркы ырлар менен айырмасы чоң. Биз мисалы канча жолго канча аракет кылсак дагы
ошондой шедевр жаза албай атабыз деп ойлойм да. Буга кандайдыр бир себеп барбы? Ал кездеги сүйүү менен азыркы сүйүүнүн айырмасы Кеп ошондо дегендей сүйдү эле. эле экен да. мисалы бул сүйүүгө багытталган чыгармалар да. Ооба. Анан эми ал кездеги сүйүү чындыгында башкача болчу. Мындай чоң аталарыбыз айтып калат го. Ой биз капталында отурганда эле калтырап титиреп калып элек. Дейт го. Вот ошондой дейт го. Демек, азыркы сүйүүлөрдүн мурдакыга окшошпой аткандыгынан уламынан ырлар дагы кичине окшогон. Замандын дагы өзгөргөнү бар. Замандын кандай тиешеси, байланышы бар? Байланышы чоң. Ага. Ал учурда натуралдуулук коебу. Чала жумуштары. Ага. Мен билгенден эми көп маданиятка дагы башкача көңүл бурулган. Бирок эми ал кездеги салыштырганда азыр жакшы, балким ошол жашоо жеңил болгондон андай шедевр чыгармалар жара албай атабы. Ал эми ал учурда азыраак болгон үчүн дагы ушунун тиешеси барбы? Ооба. Ырчылардын саны азыраак болгон үчүн ырлардын көбү эсте калган деп. Азыраак болгон эмес, негизинен көп эле болгон. Бирок азыркыдай эмес да эми бирок, текшерилген, мисалы акындарды текшерген өзүнчө бир союз катуу иштеп турган ал учурда. Электен өтпөй калган ырлар калган дегендей. Азыр мен дөңгө чыктым, мен дөңдөн түштүм деген ырлар дагы чыгып атат. Мен ойлойм ошол себептен бизге ошондой шедевр чыгармалар келди. Түшүнүктүү. Бирок заман сиз айткандай өзгөрүп атат, жаңылануу керек дейсиз. Ой жүгүртүп өзгөрөт. Ал кездегидей ойлоно албайбыз азыр. Азыр заман башкача деген. Ооба. Ар бир мүнөт сайын жаңыланган бул дүйнөдө Төлөгөн мырзанын дагы таптакыр башка амплуадан көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Жаңыланган. Жанрбы башка стилде ырдаган. Болуп калышы мүмкүн. Азыр эч нерсеге ишенич жок. Бир күн чачтарым ысый кылып чыгып калышы мүмкүн. Бүт баарына даяр турыңуздар дейли. Негизи планда барбы? Башка жанр, башка стиль. Ооба. Негизинен планда эмес, ойлонуп жүрөм. Негизинен ойлонуп жүрөм, бирок биздин жанагы өзүбүздүн каада салтыбыздан четке чыкпаган бир жакшы стилде ойлонуп жүрөм. Жакшы экен. Ал эми ыр тандаганда сиз биринчи кезекте анын сөзүнө көңүл бурасызбы же? Албетте сөзүнө. Жана өзүм да обон жазганда сөзүнө маани берем. Кандай деңгээлде ким жазган. Сөзү жакса гана сиз обонун жаратасыз. Ыр обону менен ыр эмес да. Сөзү менен ырда. Жакшы экен. Обон жөнүндө сөз болду, анан сурабасак да болбойт. Учурда сиз жараткан обондордун санын билесизби? 50гө чукулдап калды. Кайсыл ырларга? Жок, эми алар чыгай элек обондорду кошкондо да. Ой, элге жарыя кыла элек обондорду кошкондо. Жарыялангандары? Жарыялангандары, мисалы жанагы Жубайма деген ырым. Обон өзүмө таандык. Ооба. Карылар үйү деп жакында чыгат дегеним өзүмө таандык. Апакемдин туулган күнү деп сиздердин да клипе кетет. Ал да өзүмө таандык обону. Айтор, ошол бардык жарыяланган, анан жарыялай элек чыгармаларды кошкондо обондорум 50гө чукулдап калды. Баракелде, дагы да сонун обондорду күтөбүз. Сиздер сүйгөн Сон Шоу программасы дагы да бул мүнөттөрдү коздоонго даяр коноктосо Төлөгөн Мамыров. Буга чейин биз көптөгөн нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми ырдан алыстагым келбей жатат. Ар дайым эле сиз кайталап кайра ырдаган ырыңыз бул кайсылары? Исрадин Аманбаев агайыбыздын Ай жарык аттуу чыгармасы. Ай жарык. Ал эми бардык жерде сөзсүз ушул чыгарманы ырдайм. Эл көп суранган ырчы? Жубайма. Ар бир ырдын тарыхы бар деп да буга чейин айтып калгансыз. Негизи эле ыр тандаганда сиз анын жазып жаткан учурда же болбосо клипин тартып жаткан учурларда кандайдыр бир ошого байланышкан окуялар эсиңизде барбы азыр? Кайсыл мисалы? Жубайманы сиз андан кийин көп мисал катары айтып атам да, көптөгөн ар түрдүү пикирлер болду деп айткансыз да? Ооба, анткени бойдок болуп жазылган чыгарма да, бойдок кезимдеги жазылган чыгарма. Үйлөнгөн деп ойлошкон. Анан эми бул чыгармада клиптеги өзгөчөлүктөр ким? Раматылык Азизмурадилаев агабыз
съемкага мен ал өлө немис киши экен да. Эмегечи жанагы так киши экен да. Мен 10 мүнөт кечигип калсам, мени тилдеген болчу да. Ушунун жакшылык алып барбайт деп. Анан дагы бирдеме болуп иши кылса, кызыктуу окуялар эсиме келбей атат, бирок ушул окуя эсиме келип кетти азыр. Мен кечигип барганым. Азыр жубайыма десеңиз, элдер күтүп калышты. Толугу менен суранбайм, бир куплет сурансаң болобу? Толугун деле аткарып кое берем. Болду. Тамагыңызды ордат десек кичине. Болор иш болду дейт. Ырдай берейин деп. Ооба да. Келиңиз анда. Сөзү Тайырбек Эрматовго таандык. Обону Төлөгөн Мамыровго таандык. Аткаруучу Төлөгөн Мамыров деп баштайт. Жубайыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Өз аялым жумшак болсом эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Өз аялым жумшак болсом эмнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Аялым да демек мага аманат, аманатка кылчу беле кыянат. Алда айдай күндөй кызы бирөөнүн, ким өз кызын жамандыкка жамандыкка кыялат. Керек болса мындан дагы жумшарам, эң бир бийик, эң бир асыл бул кадам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Карасага аяшкандай бакыра, себебине ойлоп көрчү жакшылап. Себеби сен аялыңа мерессиң, эркекмин деп көкүрөктүң көкүрөктү каккыла. Аялыңа кол көтөрүп эрдемсип, эркекмин деп мерез болгон тентектик. Аялыңа сыймам эле жумшактык, мына ушул накта эркектик. Аялыңа сыймам эле жумшактык, мына ушул накта эркектик. Аялды сен не максатта аласың, аял сага бала түріп атасың. Эй, аял баркын түшүнбөгөн адамдар, жөн эле бир ойлоп койсун. Ойлоп койсун апасын. Чоң рахмат. Эфирибиздин Бүгүн солкун чын эле мүнөттөрүндө башкача экинчи ырдап атам демиңиз да. ачылды окшойт да. Айтор, бул 1 саат аралыгында жан дүйнөгө жагарлык чыгармаларды ушунча чын жүрөктөн ырдап өзгөчө атмосфера жаратканыңыз үчүн чоң рахмат айталы. Караңыз, эфир бүтөйүн дегенде ушинтип ачылып баштаган. Дайым ушундай эми кызыгам да. Эфир бүтүп калды, коштошобуз. Кийинки эфирден күтөбүз анда. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтер, кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы, жалпыңыздардын кечиңиздер сиз каалагандан да мыкты болсун деймин.